Арашан атағы алыска чыккан айылдардын бири. Сары Өзөн чүйдүн боорундагы бул жерден президенттен тарта өкмөт башчылар, көптөгөн эмгек баатырлар чыккан. Мына ушул касиеттүү айылга Кыргызстан партиясынын лидери да барды. Канат Исаев губернатор болуп турган кезинде эле Арашанга мамлекеттен акча албастан асфальт төшөп, мектепти керектүү жабдыктар менен камсыздаган. Эми алдыда да аткарыла турган иштер көп. Ал үчүн алгач экономиканы көтөрүү зарыл. Экономиканын эң эле өзөгү бул өндүрүш менен өнөр жай. Мына Кыргызстан партиянын жөн эле гана сөз тебе эле 100дөн ашык ишкана биз түптөдүк. 100дөн ашык ишкана. 100дөн ашык ишканада 5000ден көп адам иштейт. Четинен айтып кетейин, мына Токмоктон эле баштайлы, бул мелкомбинат Алия деген ун чыгат. Ошол жерде Токмокто спирт завод, ошол эле касиет ишканасы. Мына Дордо жакта тери иштете турган ишкана илгери Кокко. Сокулукта картон чыгара турган ишкана, жана таан деп суусундуктарды чыгара турган. Лидер белгилеген өндүрүшчүлөрдүн бири Зухра Кемелбекова. Жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүп, 400дөй жаранды жумуш менен камсыз кылып келе жатат. Ал өзүнүн туулуп өскөн шаары Каракөлдү унутта калтырбай, шайлоочулары менен жолукту. Убагында энергетиктердин шаары аталган бул жерде жумушсуздук маселеси курч. 22 000 калк жашаган Каракөлдө бир дагы завод, фабрика иштебейт. Миграция проблемасы өзгөчө Каракөлдө деги эле ушу бизде Кыргызстанда өтө чоң. Анткени жумушсуздук, балдарды багыш керек, кредит төгүш керек, үй алыш керек, анан балдарды окутуш керек деген проблемалар бардык ар бир үй бүлөдө бар. Анан ошон үчүн биздин жаштарыбыз вынуждены, берде жумуш жок, стимул жок калганга, ошон үчүн чет мамлекеттерге кетип атат. Мындан сырткары ар бир айылдагы маселелерде эле социалдык объектилердин аздыгы Каракөл шаарында да бар. Айрыкча мугалимдердин жетишсиздиги ата-энелерди тынчсыздандырууда. Айлык акынын аздыгынан мугалимдер кесип которууга аргасыз болушкан. Өзүбүз мынтип могу жашка келип калдык, эми балдарыбыз, неберелерибиз чоңоюп, мектепте окуй албай атат, канча деген көйгөйлөр болуп атат, өтө эле көп болуп атат. Бизде основной проблема ушу мынакей мектеп маселеси болуп атат, ушулар чечет. Андан башка дагы больница маселеси, бардык эле маселелер көп бизде аябай дегенде, ошолор чечет деген тилектебиз. Социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүү Кыргызстан партиясынын алдыга койгон максаты. Эл үчүн программасында бардык маселелер камтылган. Алар куру убада ойдон калбай, жакынкы жылдары иш жүзүндө далилденет.